Завлек Марпач, сиз 19 майда парламентте суроолорго жооп берип жатып, эл өкүлдөрүнүн бул жана кооптуу жерлерден көчүрүү боюнча да маселеге жооп бергенсиз. Бизде 2 миңден ашык ошо түтүн бар экен. Жер алып бюджеттен акча бөлүнгөнүнө карабай ушул жерден көчпөй жатат экен да. Буга эмне себеп болууда? Бул көйгөй мурунтадан эле келип атат, бул биз билебиз. Бул көчпөй жаткан эмне себеп, анан кандай иштерди алып баруудасыздар? Биринчиден, мына жаз келери менен бизде ушул көйгөйлөр башталат да. Биздин өзүңөр билесиңер, Кыргызстан сейсмик активдүү зонада жайгашкан мамлекеттердин катарына кирет. Биздин 90%дан ашык территориябыз бул тоолор менен курчалган, тоолордун ошол боюнда жайланышкан, биздин эл ошол тоолордун боюнда жайланышкан. Бүгүнкү күндө ошол 4554 кооптуу жерлерде жашап аткан үй бүлөлөрүбүз бар. Биз булар боюнча жыл сайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзгөчө кылдырган министрлиги эскертүүлөрдү берип, алардын ушул кооптуу жерлерде жашап аткандыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жылдырып, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен, райондук мамлекеттик администрациялар менен биргеликте, ушул райондук, облустук жарандык коргоо кызматтары менен биргеликте ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп барабыз, эскертүүлөрдү беребиз. Туура. Бүгүнкү күндө ушул 2000ден ашуун биздин жарандарыбыз, үй бүлөлөрүбүз ушу кооптуу жерлерде жашашат. Жыл сайын булар боюнча өзгөчө кылдырган министрлигинин мониторинг божомолдоо департаменти бар. Ушул департаменттин кызматкерлери ушул кооптуу жерлерде жашап аткан биздин жарандарды башка жака көчүрүү боюнча маселени көтөрүп келет. Ошол эле мезгилде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан дагы ушул жерлерди трансформациялап, башка коопсуз жерлерге жылдыруу боюнча иштерди жыл сайын алып баруу болуп атат. Бирок ошого карабастан биздин жарандарыбыз кээ бирлөрү баягы туулган үйүн, баягы ата жайытын деп коет, ошол жерлерди таштагысы келбей, мисалы үчүн ата энеси ошол жерде калып, баласына мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген жер боло турган болсо, биздин ушул атайын департамент тарабынан ушул кооптуу жерлерде жашап аткан биздин жарандарга, үй бүлөлөргө эскертүүлөр берилип келет. Эми көчпөй аткандардын негизги себептери кайсылар? Негизги себептери биринчиден ошол өзүнүн туулган үйүн, туулган жерин, ошол короосун таштагысы келбегендер бар. Ата энеси балдарына ошол жерлер бөлүнүп берилген, ошол жака балдарын көчүрүп чыгып, өздөрү ошол жерде жашап аткандар дагы жок эмес да. Себеби ал жерде өзүнүн короосу бар, тиги мал жаны бар. Ошол жерде күнүмдүк тирилигин өткөрүп аткан учурлар кездешип атат. Бирок ошого карабастан биз баягы кооптуу жерлерде өзгөчө кылдырган министрлиги убактылуу көчүрүү иштерин бүгүн жүргүзүп атабыз. Башкача айтканда, өзгөчө кылдырган министрлик тарабынан баягы убактылуу чатырлар, үйлөр берилип атат. Ошол жерге бүгүн көчүрүп чыгып аткандар дагы бар. Андан сырткары ошол чатырларда эмес, өзүнүн тууган уруктарынын үйүндө, же балдарынын үйүнө чыгып, же ата энеси башка жакта ошолордун үйүнө барып жашап аткандар дагы бүгүнкү күндө жок эмес. Мына бүгүнкү күндө статистиканы ала турган болсок, жалпы 584 уже адам ошол көчүп чыгып, ушул башка жерлерде азыр убактылуу жашап атышат. Эми негизги маселе эмне болуп атат? Негизги маселе ошол өзүнүн үйүнөн башка жака кетпегендеги негизги шылтоолор. Бул ошол жаңы бөлүнүп берилген жерлерге, мисалы үчүн электр энергиясынын, суунун жетпегендигин шылтоо кылып, ал жерге жашоого шарт жок экендигин шылтоо кылып көчпөй аткандар дагы бар да. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар дайым ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын астында ушул маселени коюп келет. Алардын жерлерин трансформациялоо боюнча иштерди алып барыш керек. Аларды ошол коопсуз жерлерге көчүрүү боюнча жумуштарды жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, райондук мамлекеттик администрациялар жумуштарын алып барыш керек. Жылына бюджеттен канча акча бөлүнөт, канча каражат бөлүнөт буга? Буга биринчиден өзгөчө кырдаалдар министрлигинин акча каражаты бөлүнбөйт. Себеби биздин алдындай биздин полномочияларыбыз жок. Анан кооптуу жерлерге көчүрүү боюнча дагы өзгөчө кылдырган министрлиги андай акча каражаттарын бөлүнүп берилбейт. Мына азыр 2019 жылы 74 миллион сом тегерегинде, мына Министерство финанстын маалыматына караганда 74 миллион тегерегинде акча каражаты бөлүнүп берилген. Бул республика боюнча ошол кооптуу жерлерде, коопсуз жерлерге биздин инсандарды көчүрүү боюнча.
Анан быйыл өзүңүз билесиз аябай жаан көп жаап, кээ бир жерлерде сел жүрдү, жолдорду королор каптап кетти. Ошолорду илеттөө боюнча, ликвидация боюнча кандай иш-чаралар өткөрдүңөр? Быйыл өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстанда климаттык ушул шарттарыбыз бир топ кыйын болуп аткан мезгили. Анткени мен мына кече Кытай Эл Республикасынын Илимдер Академиясынын маалыматында калдык. Мына быйыл Орто Азиянын түштүк жагында ошол өтө ысык жана жаан чачын көп боло турган жылды берип атышат. Ошол Орто Азиянын түштүк жактарына Кыргызстандын дагы ошол түштүк зонасы кирип кетип атат. Ошолордун негизинде мына быйыл көп жаздын келери менен жаан чачындар. Анан кийин күтүлбөгөн аба ырайлары, катуу нөсөрлөгөн жамгыр менен кошо мөндүрлөрдүн жаап атышы. Бул ушул климаттын өзгөрүшүнүн себептеринен болуп атат деп биз божомолдоп атабыз. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, биз ушул өзүбүздүн гидромет ишканабыз бар. Гидромет ишканасы боло турган маалыматтарды, аба ырайы боюнча маалыматтарды күн мурун массалык маалымат каражаттарынан, телефондор аркылуу, өзүбүздүн 112 кызматыбыз аркылуу жергиликтүү тургундарыбызга, мамлекеттик администрацияларга, башкаруу органдарына жеткирип атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, быйыл мына биринчи эле ушул Баткендеги 2-3 майда Лейлек районунда өтө катуу жамгыр менен мөндүр аралаш жаап, катуу сел келди. Ошол селдин кесепеттеринен бир топ биздин жарандарыбыз баягындай кыйынчылыктарга дуушар болду. Башкача айтканда, ошол селдин кесепетинен 100дөн ашык биздин үйлөрдүн короолоруна, ошондой эле 50дөн ашык үйлөрдүн ичине, ошондой эле 5 социалдык объекттерге, ошондой эле баягы өнөр жай, кичи өнөр жай ишканаларынын объекттердин иштерине сел суулары кирип, бир топ кыйынчылыктарды жаратты. Бирок ошого карабастан биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги оперативдүү топту ошол күнү эле министрликтин орун басары Равшан Рыспаевичтин жетекчиси астында Лейлек районуна жеткирип, ошол жерде барып, жыйындарды өткөрүп, селдин кесепеттерин жоюу боюнча өздөрүнүн ликвидациялык иштерин, жумуштарын аткарып турду. Булардын ар бири министрдин өзүнүн контролунда турду. Бүгүнкү күндө Лейлек району боюнча проблема жок. Жалпы Лейлек району боюнча келтирилген материалдык чыгым жарандык коргоо комиссиясынын актысынын негизинде 55 миллион 246 миң сом акча каражаты болуп чыкты да. Ал жерде ошол ички көпүрөлөр дагы бар, жолдор, социалдык объекттер, жеке турак жайлар, буга чейинки курулган дамбалар, ушулардын баардыгын эсептегенде 55 миллион 246 миң сомдун тегерегинде ушул зыян келтирилди. Мындай суроодо Замирбек Омарбаевич, сиз өзүңүз ошол жерлерге бардыңызбы? Анткени бул суроону эмнеге берип атам? Билесиз, анткени сиз ушул маалыматтарды бергенде мурдагы саясатчы экс-депутат Камчыбек Ташиев сизди сындап чыккан да. Сындап, эмнеге барбайт ошол жактарга деп, эгер барбасам деп болсо кызматтан кетсин дегенге чейин барды да. Ушул сын пикирди кандай кабыл алдыңыз, анан кандай жооп берет элеңиз? Эми сын пикирди мен туура кабыл алгам. Кандай гана сын пикир болбосун, анын туура жагы, анан туура эмес жактары болот. Мен Камчыбек Кыдыршаевичти сыйлайм, аны саясатчы катары, анын бул жакта өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал киши иштеп кеткен. Бул жактагы ситуацияны, өзгөчө кырдаалдар министрлиги акыбалды аябай жакшы билген кишилердин бири да. Туура, азыркы мезгилде бизде бир эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жыл сайын аткарып аткан жумуштардан сырткары, мына COVID-19 коронавирус илдети менен күрөшүү жүгү дагы жүктөлдү да. Биз ошол 2-3 май күнү Лейлекте болгон сел кесепеттерин жоюу боюнча кабар алганда, кабар келери менен биринчиден бул жерден мен өзүмдүн орун басарымы тийиштүү биздин мекеме уюмдун жетекчилеринен кошо түнү чыгарганбыз. Анан билесиздер, мына ковид илдетине байланыштуу бизде авиа каттамдар дагы токтогон. Билесиздер. Анан мен өзүм эртеси чыгып кетип аткан жыл Сосновкадан барып кайтканга туура келди. Анткени жогорку кеңеште ушул маселе боюнча
депутаттар маселе көтөрүп, министрди ошол жерге чакырышкан. Маалымат алуу боюнча эмне иштер аткарылып атат, өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай күчтөрдү жумшап атат, ушулардын маалымат алуу боюнча вице-премьер Акрам Камбаралиевич менен мени чакыргандыктан мен ошол жерден Сосновкадан кайра кайтканга, машина менен кетип аткан жерден кайра кайтканга туура келди. Туура бир жагынан Камчы Кыдыршаевичтин сын пикирине да кошулам. Ал киши баягы өзүн айтпады, Нурада ушундай бир жаман апат болгондо мен вертолет менен учуп барып ошол жерде өзүм эметкенмин деп. Ал мезгилде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин вертолеттору бар эле. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин вертолету жок, бир вертолет бар, ал дагы авариялык, ремонтту аябай чоң талап кылат. Ошондуктан биз машина менен барганга аракет жасадык, бирок ошол күнү биз бара албай калдык. Мен бирок 3 күндөн кийин жерине барып, ошол жерде эл менен жолугушуп, райондук мамлекеттик администрациянын мэриянын жетекчилери менен жолугушуп, карапайым эл менен жолугушуп, алардын талаптарын угуп, алардын кандай жардамдар берилип атат, биздин техникалар кантип иш алып барып атат, жарандык коргоо комиссиясы эмне жумуштарды алып барып атат, жеринен барып текшерип, аларды аткарып аткан жумуштарды инспекциялап, кошумча талаптарды, тапшырмаларды коюп келдик. Ана бүгүнкү күндө бардык ошол талаптар, тапшырмалар жеринде аткарылып, жумуштар жүргүзүлдү да. Сөзүңүзгө аралчы, жана COVID-19 боюнча да айтып кеттиңиз. Бул ÖKMдин алдында бир 12.000 орун даярдалсын деп милдети жүктөлгөн да сиздерге. Ошонун азыркы күндө канчасы колдонулду, анан экинчи толкуну болушу мүмкүн деп атат. Ошого даярдыктарыңыздар кандай? COVID-19 бул өтө чоң дүйнө жүзүнө адам баласынын башына келген чоң сыноо болду. Буну бир эле Кыргызстан эмес, бардык мамлекеттер бүгүн өтө оор жүк катары кабыл алып атат. Өздөрүнүн жарандарын коргоо максатында колунан келген аракеттерди жумшап атышат. Кыргызстандын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы бул COVID-19 менен күрөшүүдө өтө чоң жумуштарды аткарып атат. Биринчилерден болуп, бул COVID-19'ду болтурбоо максатында, аларды алдын алуу максатында бул дезинфекция иштерин жүргүзүү өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө 40 миллион погонометр жерлерди биз, жолдорубузду, адамдар каттап аткан жерлерди биз толук дезинфекциялап бүттүк. Бүгүнкү күнгө чейин уланып атат бул дезинфекциялоо иштери. Бир күндө ушул дезинфекциялоо иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 300ге жакын биздин кызматкерлерибиз, ошондой эле 30-40ка жакын техникаларыбыз дезинфекциялоо иштерин жүргүзүп атат. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ушул башка мамлекеттерде иштеп, биздин ошол мамлекетке келип аткан жарандарды обсервацияга жаткыруу, ошондой эле ооруп калган жарандар боло турган болсо аларга орундуктарды даярдоо, аларга 3 маал ысык тамак менен, ошондой эле жаткан жерлерине баягы күндөлүк керектөлүүчү каражаттар менен камсыздоо боюнча тапшырмалар коюлган. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги өкмөт тарабынан, ошондой эле республикалык ушул коронавируска каршы күрөшүү штабы тарабынан коюлган тапшырмаларды толук 100% аткарып келе жатабыз. Башча айтканда, мына бүгүнкү күндө 13.400ге жакын республика боюнча орундуктар обсервацияга даяр. Буну биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги жеке даярдаган жок. Буну биз баягы жарандык коргоонун республикалык башчысынын орун басары катары өзгөчө кырдаалдар министри болуп эсептелинет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жерлерде, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен биргеликте 13.400ге жакын бүгүнкү күндө обсервацияга орундуктар даяр. Андан сырткары, мына билесиздер, республикалык штабтын өкмөттүн тапшырмасынын негизинде ушул аэропорттун жанына жайланышкан Ганси мурунку авиабазасы бар болчу. Ал жерде ошол эски контейнерлерден жасалган мурунку Америка куралдуу күчтөрүнүн солдаттары, кызматкерлери, офицерлери ошол жерде жатып жасаткан объекттер бар эле. Ошолорду ремонттоп, кайра реконструкциялап, ошол жерге обсервация уюштуруу боюнча талап коюлган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул тапшырманы дагы 2 жуманын ичинде толук бүткөрүп, толук шарттарды түзүп, бүгүнкү күндө 700ге жакын орун ошол Ганси авиабазасында элге кызмат кылып атат. Башча айтканда, ошол жердеги мурунку казармаларды, солдаттар жатып аткан жерлердин ар бир бөлмөсүнө өзүнчө коммуналдык сеттер тартылып, ошол жерде душевойлор,
туалети, жуунуучу бөлмөлөрү, жатуучу жерлери өзүнчө болуп, бүгүнкү күндө толук обсервациялык шарттар түзүлдү да. Башка жактан келип аткан биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө ошол жерден негизинен обсервациядан өтүп, ошол жерден тамак аштар менен камсыз болуп, бүгүнкү күндө жакшы натыйжа менен чыгып кетип атат десем жаңылышпайм. Ошол ӨКМдин кызматкерлерине коргонуучу кийимдер, ошо жабдыктары бул жагы кандай болуп атат азыркы күндө? Биринчиден, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги министри катары менин алдымда өтө чоң тапшырма бар. Бул президентибиз Сооронбай Шариповичтин тапшырмасы. Бул бардык эле министрликтерге ушундай тапшырма берген. Биринчиден, өзүңөрдүн кызматкерлериңерди ушул коргоочу каражаттар менен камсыз кылуу. Ошондой эле ар бир министерствонун алдында иштеп аткан кызматкерлерге ушул COVID-19 илдетине чалдыгып калбоо боюнча бүт муктаждыктарды күчүңөр жумшагыла деген тапшырма бар. Ошол тапшырмалардын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бүгүнкү иштеп аткан обсервацияда тамак аш даярдап, ошол биздин пациенттерге, жарандарга тамак аш жеткирүүдө, алардын ошол жаткан жерлерин, пастелдерин алмаштырып, алардын дезинфекция жүргүзүүдө, ошондой эле мына очактарда иштеп, ошол жерде дезинфекция жүргүзүп аткан биздин кызматкерлерге өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан бүт коргонуучу каражаттар толук алып берилген. Бул биринчиден биз коргонуучу каражаттарды биз эл аралык институттар менен, эл аралык финанс институттары менен иштеп, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кызматташып келип аткан эл аралык институттар бар. Ошолор менен иштеп, алардын жардамынын негизинде алгачкы ошол коргонуучу кийимдерди алардан алганбыз. Андан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигине каралган акча каражаттардын эсебинен биздин өзгөчө ошол очактарда иштеп аткан кызматкерлерге толук түрдө коргоочу кийимдерди камсыз кылып бергенбиз. Андан сырткары мына биздин өзүбүздүн жарандардын арасынан деле мына башталганда өзүңөр билесиңер да. Патриот жигиттерибиздин, кыздарыбыздын, спонсорлордун аркасынан ошол министерство, ведомстволорго, врачтарга, өзгөчө кырдаалдар министрлигине баягы коргонуучу кийимдерди өзүнүн жанынан берген дагы жарандарыбыз, аттуу баштуу жарандарыбыз болду. Алардын дагы жардамдарын алып, бүгүнкү күндө бизде коргонуучу кийимдер толук камсыз болгон. Тилеки мына бактыбызга жараша бүгүнкү күнгө чейин Кудай өзү сактап турсун, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бир дагы ушул коронавирус илдетине чалдыган кызматкерлерибиз каттала элек. Өзүңүз тест тапшырып көрдүңүзбү? Мен өзүм тест тапшырып көргөм. Биз республикалык штабтын мүчөсү катары ошол жерде тест тапшырганбыз. Постоянно ал жерге себеби күнүгө жыйын өтөт. Ошол жерде 30-40ка жакын мына Кубатбек Айчич Бороновдун жетекчилиги астында жетекчилер топтолуп, ошол жерде ар дайым республикада болуп аткан маалыматтарды, республикада болуп аткан баягы иштерди, канча адамдан ковид аныкталып калды, кайсы жактан биздин жарандар келе атат, кайсы жактарга жаткырабыз, алардын тамак ашын кандай камсыз кылабыз, аларды региондорго кандай жеткиребиз деген ушундай бир тапшырмалар менен көйгөйлөрдү чечүү боюнча күнүгө топтолобуз. Ошол штаб мүчөлөрү бардыгы тапшырганбыз. Таза чыккан. Жакшы. Анан 6 ай болду, февралдан бери сиз кызматтасыз. Анан ошол ÖKMдө сиз эмнени өзгөртүп алдыңыз? Эмне жаңылык киргизе алдыңыз? Биз реформа деген сөздү жакшы көрөбүз да. Ошо коомчулукта ошондой эмнеге өткөрө алдыңыз жаңыланууларды? Кандай гана жетекчи келбесин, биринчиден ошол мекеменин таанышуу менен баштайт да өзүнүн ишин. Мен дагы өзүмдүн ишимди мекеме менен, министерство менен таанышуудан баштадым. Негизинен региондорго көбүрөөк чыктым. Региондорго чыгып, биздин ошол региондордогу бөлүмдөрдүн акыбалы менен, биздин ошол региондордогу бүгүнкү күндө элге кызмат кылып аткан кызматкерлерибиздин жашоо турмушу менен, кандай шартта иштеп атат, эмне проблемалары бар, ошолор менен таанышуудан баштадым. Андан кийин алдын алуу иштерин аткарылышы боюнча, кесепеттерди жоюу боюнча кандай иштер болуп атат өзгөчө кырдаалдарды боюнча, булар менен таанышып чыктым. Андан кийин министерствонун материалдык техникалык базасын бейсира көрүп анализдеп чыктым да. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бир топ проблемалар бар. Бир топ проблемалар. Алардын негизгилери кайсылар? Мен негизгилерин айта турган болсом, бүгүнкү күндө биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеп аткан кызматкерлердин эмгек маянасынын аздыгы. Бул биринчи көйгөй.
Экинчиден биздин материалдык техникабыздын эскилиги жеткендиги. Бул экинчи өтө чоң көйгөй болуп эсептелинет. Мен ушуларды чечүү максатында бир топ өзүмдүн жумушуму, өзүмдүн коллектив менен кошо аткарып атабыз, борбордук аппарат менен. Эң негизгилерин айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндө ушул селдерди, суу ташкындарын, көчкүлөрдү алдын алуу максатында биздин инженердик техникалардын абалы өтө начар абалга келип калган. Биз ушуларды жаңыртуу максатында иш алып барып атабыз. Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, буга чейин сүйлөшүп болгон экен, бирок жыйынтыгын тездетүү максатында азыр 87 инженердик техниканы алуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Азия өнүктүрүү банкы буларда бизди колдоду, одобрить этип, быйыл күзгө жакын Кудай буйруса инженердик техникаларды биз Кыргыз мамлекетине алып келебиз. Бул эң жакшы көрсөтүштөрдүн бири. Экинчиси, биздин өрт өчүрүү жаатында өтө чоң проблемаларыбыз бар. Өрт өчүрүү жаатында билесиздер, материалдык техникалык базабыз өтө начар акыбалга келип калыптыр. Башка айтканда 70-чи, 80-чи, 90-чу жылдагы өрт өчүрүүчү машиналар биздин региондордо бүгүн иштеп атат. Бул өтө эскирген машиналар. Өздөрүнүн баягы тапшырмасын бул техникалар 2-3 эселеп аткарып бүтүштү. Бирок ошого карабастан баягы региондордогу биздин кызматкерлердин техникага жасаган жакшы мамилесинин аркасынан бүгүнгү чейин ошол техникаларыбыз өздөрүнүн жумушун аткарып келатат. Техникалар өтө эскирген, ошондой эле саны дагы өтө жетишсиз. Биз ушулардын аркасынан мына бүткүл дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бюджеттин эсебинен эмес, ошол бүткүл дүйнөлүк банктын эсебинен азыр $5,5 миллион алар колдоо көрсөттү. Сүйлөшүү жүргүзүп, өкмөт дагы буну колдоп берди, жогорку кеңеш дагы колдоп берди. Биз $5,5 миллион ушул өрт өчүрүүчү атайын техникаларды, машиналарды алуу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Бүт документация иштерин бүтүрдүк быйыл. Кудай буйруса эмки жылы биз ушул өрт өчүрүүчү техникаларды $5,5 миллион биз эсептеп атабыз. Алдын ала бир 70-80ге жакын өрт өчүрүүчү машиналарды жаңы алабыз деген чоң үмүттө турабыз. Акыркы сурообуз болсун, Заурбек Марипович. Бул деги эле коронавирус пандемиясы бир адамзатты бир дүйнөгө, турмушка, жашоого башкача караганга үйрөттү да. Сиз ушундан, пандемиядан эмне сабак ала алдыңыз? Кандай сабак ала алдыңыз? Пандемия биринчиден бизге чоң сыноону жаратты. Биринчиден биздин мамлекеттин даярдыгы кандай экендигин сынады да. Буну өзүңөр билесиңер, ошол жаңы жылдан баштап эле өкмөттүн алдына атайын штаб түзүлүп, штаб иштеген. Мен ал мезгилде штабта иштечүмүн, өкмөттө иштечүмүн. Чоң сыноо болду. Биз ушул сыноого биринчиден тартиптин керек экендик. Экинчиден ар бир адамдын өздүк гигиенасынын көзөмөлдөгөнүндүк. Үчүнчүдөн мамлекет тарабынан коюлган талаптарга ар бир жаран баш ийиш экендигине, сабак экендигин бүгүн көрүп атабыз да. Кудайга шүгүр, башка мамлекеттерге караганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул COVID-19 илдетине алдын алуу жана булар менен күрөшүү боюнча иштер азыр жолуна коюлду десем жаңылышпайм. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө ушул штаб тарабынан, республикалык штаб тарабынан коюлган атайын алгоритмдер бар. Ушул алгоритмдерди биздин жарандарыбыз сакташ керек. Коомдук жайлардагы, адам топтолуу жерлердеги мына кече дагы ушул республикалык штабта чоң сөз болду. Мына Бишкекте бүгүнкү күндө көбөйүп атат. Эмне себептен? Биздин жарандарыбыз ушул алгоритмге баш ийбей атат. Базарларды ачып бердик. Базарларда мына Орто Сай рыногун мына жапканга туура келип атат бүгүнкү күндө. Башка айтканда адамдар өздөрүнүн этият кармап, башкалар менен болгон адам топтолгон жерлерге көп барбай, өздүк гигиенаны сактап, республикалык штаб тарабынан түзүлгөн алгоритмдерди сактап, көчөдө жүргөндө, коомдук жайларга барганда, башка жерде жамандык жакшылык болгон жерлерде ушул маска менен, колкап менен жүргөн бул эң жакшы бир ушул ковидтен кутулуунун, анын сактануунун эрежелери болуп эсептелинет да. Андан сырткары биз ушул коронавирус менен илдетин күрөшүүдө биз атайын өзүнчө режимге отуруп калдык. Өзгөчө кадрлар министрлиги. Башка айтканда мен жок айтып кеттим, дезинфекция иштерин жүргүзүүдө бизге негизги тапшырмалар коюлган.
обсервацияларды, орундарды даярдоодо, аларга тамак аштарды жарандарга берүүдө Өзгөчө Кадрлар министрлигине ушундай тапшырмалар коюлганда, биз ошолор иштерибизди күнүмдүк иш катары кабыл алып калдык. Өзүбүздүн жыл сайын аткарып аткан баягы сел менен күрөшүү, жер көчкү менен күрөшүү, алдын алуу иштерин жүргүзүү, капиталдык строительстволорду, курулмаларды куруу иштерибиз бул жеңил гана иш болуп калды да. Негизги ишибиз бул ушул коронавирус менен күрөшүү жумуштары болуп атат. Бирок ошого карабастан биз Өзгөчө Кадрлар министрлиги өзүнүн алдына коюлган ушул жыл сайын аткарып аткан алдын алуу иштерин, кесепеттерин жоюу иштерин, эл арасында түшүндүрүү иштерин, куткаруу иштерин, өрткө каршы күрөшүү иштерин өзүнүн ушул режиминде эле күн сайын аткарып аткан иши сыяктуу иш аткарып атабыз.